Хулио. Вот что он знает, Уважаемый, это так зовут моего кота. В честь знаменитого певца Дона Хулио Иглесиса. А я думаю, направление. Араскул. А Раскул? Да, Араскул. Балким Орασκул болчу. Бишкекте 5-март күнү жол аталышындагы тасманын бет ачары болуп өттү. Жол тасмасы ата конушун сагынган мекендештерге арналып, айылга болгон сүйүүнү камтыйт. Тасманы көргөн соң Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо бул кино үй бүлөлүк комедия эмес, трагикомедия экендигин белгиледи. Жол тасмасы менин оюмча бул тасма тарых, бул тасма таберик, бул тасма мурас. Ал эми тасмада башкы каармандардын бирин аткарган Айнура Тургунбаева жашоодо да келиним блогер болсо, тасмадагыдай колдоо көрсөтмөкмүн дейт. Башка жазганды мойнум менен тартмакмын да. Эми баягы блогер деген азыр мода болуп калбадыбы? Азыр бүт эле жерге барсаң да блогер, деп азыр кээде ойлоп кетем да, чем артисттерге караганда блогерлерди көп таанышат да. Ошон үчүн мунун дагы ошо блогерлик жагын көргөзүп, момде болдук да. Ошон үчүн эми эгерде келиним ошондой болуп калса, эмне кылам мен балам менен жашап атканда эмне блогер болбо демек белек. Ар кимдин өзүнүн жумушу болот экен, ошон үчүн ага деле мен көз карашым түз. Андан жагырсыз сиз үчүн айылга болгон сагыныч эмне? Ойбуй, эми азыр мен кино көрүп атып, бир өзүнчө бир эме болдум да, баягы тартылып атканды көп байкабайсың да, мындай көп нерсени байкабайсың да. А вот азыр мен көрүп атып, айылды жанагы үйдү көргөзгөндө, элдин келатканын жүрөгүм уп калжу да, бирок айыл эс айылда, айылга жетиш кыйын да. Бар деле өзүң киндик каның тамган жер, үйүң, очагың, жанагы үйдү көргөзгөндө көз алдыма жүрөгүм ооруп, көзүмө жаш келди да. Ушунчалык үйдү айыл дестеп кеттим да өзүмдө. Биз деле азыр жамандык жакшылыкка эле барып калбадыкпы? Кээде гана барабыз. Көрөк каттап жүрүп, блогерлердин аркасында жүрүп монтуп калбадыкпы? Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем. Жана Көмөндөр байке айткандай, каякта болбойлук, каякта жүрбөйлүк, ким экенибизди унутпайлык. Анан ата журтту, анан кийин ошол үйдөн кеткен, киндик кан тамган жерибизди унутпаш керек экен. Үйдү аңырат таштабаш керек экен. Жок дегенде бирөөнү киргизип коюш керек экен, барып туруш керек экен. Мен ошон үчүн бул кинону мага өзүмө ушунчалык жакты. Өзүм коркуп аттым эле, кандай болот экен депчи. Анан Кудайга шүгүр, сонун болду. Самый главный эми эл тараза эл сынчы. Кудайым буйруса бул кинонун өмүрү узун болот. Бул эми өзүң айткандай ар бир өзгөчө мигрант болуп жүргөн кыргыздардын көйгөйү. Ошол мигранттардын көбү ушундай меникиндей ойдо. Балам эмне болот? Балам кыргызча сүйлөбөй калды. Айылдан алыстап кеттик деп. Бул жакшы жагы. Ал эми жаман жагы кээ бирөөлөр ошол жака такыр эле башөтү менен көнүп алды. Уже эсинен чыгып калды кыргыз экендиги. Ушул дагы өкүндүрөт. Мен ошол өзүн унутуп калгандар үчүн жаныма тийт да, ошолор тынчсыздандырат. Мына жана жол деп айтып атканыбыз, ошолор жолдон адашты. Ал эми адашпагандар кайра келет деген ойдобуз. Кайра келсе, кыргыздар ал келген менен эле иш бүтпөйт. Келип алып бул жерден да кыргыз болуш керек. Бул жерден да кыргызча төрөлүп, кыргызча өлүш керек дегендей. Анан кыргыздыгын жоготпош керек деген ойдомун. Негизи мен тартылып атканда чындап ойлогом, не знаю, кандай кино болот экен. Все-таки я там на русском разговариваю. Билбейм, ойногонду да жаккан эмес өзүмө, чын айтсам. Азыр көрүп, сонун монтаж кылыптыр, кинону жакшы чогултуштур. Мааниси аябай терең экен. Бул жөн гана тасма эмес, мунун өзүнүн смыслы бар. Эмнеге жол деп аталат? Кандай жолдор болот? Ар бир адам жолу өзгөчө да, башкача. Бул тасманын да өзүнүн жолу болот. Ошон үчүн баарыңарга сунуштайм, келип көрүп кетиңиздер. Вот. Кандай десем, негизи мага фильм өзүмө жакты да, бирок өзүм ойногон чо-то жаккан жок. Кээ моменттерин алып салыптыр да. Тексттер да бар болчу да. Сүйлөгөн жерлерин да бар болчу. Ушул жерди карап карасам жок экен. Бирок мага өзүмө жакты. Фильм жакшы болуптур, чын айтканда. Тасма сонун болуптур. Мага жакты. Бул биринчи дебютум, ооба. Орчулдуктар болдубу? Ооба, ама кыргызча суроо жооп берсе мен кээде кыргызча жооп бере алам да.
өзүм мен кандай десем, орусча көп деле сүйлөшпөйм негизи эми. Съемочный площадкадан жана эмеден. Ошондой. Жол тасмасы 6 марттан баштап барлык кинотеатрларда. Жол тасмасын эмне үчүн кыргыз элин көрүш керек? Анткени бул тасмада патриоттуулукка үндөйбүз. Кыргыз тилин унутпого, кыргыздын нарк наслиин, салт санаасын унутпаганга, жаштарга өткөрүүгө, туугандар менен тыгыз байланышта болууга үндөйбүз. Ошол себептен баарыңыздарды жол тасмасынан күтөбүз. Karasın,